Эми тышкы саясатта болуп жаткан орчундуу маселелер кеңеш берүүчү жана кеңешүүчү органда талкууланат. Ал Тышкы иштер министрлигинин алдында түзүлүп, анын курамына бул тармакты түшүнгөн мурунку жана кийинки дипломаттар менен элчилер кирген. Алар дүйнө жүзүндө болуп жаткан эл аралык маанидеги окуяларда мамлекет жетекчилерине аталган кеңеш өлкө келечеги үчүн туура багыттагы демилгелерди жана сунуштарды берип турат. Тышкы иштер министрлиги министр биринчи кезекте өлкө жетекчилигине туура өз учурунда сунуш бериш керек, рекомендацияларды бериш керек. Биздин Кыргыз Республикасынын позициясы боюнча, демилгелери боюнча, ошолорду эске алып, министр ошол туура рекомендация, сунуштарды бериш үчүн ошол кеңешип, жана кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, кеңешип, айрыкча тажрыйбалуу биздин дипломаттар менен кеңешип, эксперттер менен кеңешип, анан ошол бир чечимге келип, ошону анан сунуш кылат да. Түзүлгөн кеңешке Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков төрагалык кылат. Анын алгачкы жыйыны 22 декабрда өтүп, кеңештин курамы түзүлүп, жобо кабыл алынган. Ал жободо белгиленгендей мүчөлүк ар бир квартал сайын чогулуп, мамлекеттин тышкы саясаттагы багытын талкууга алышат. Мен албетте министрликтин бул демилгесин колдоп кетет элем. Анткени Тышкы иштер министрлигинин алдында жоопкерчиликтүү иш-аракеттер турат. Алсак тышкы жана ички саясатта анализ жүргүзүүдө, ошондой эле ааламда болуп жаткан саясий өзгөрүүлөргө баа берүүдө, Кыргызстандын приоритеттүү багыт алуудагы саясатында бул кеңештин зарылдыгы бар болчу. Бул консультативдик кеңешке өтө тажрыйбалуу, кесипкөй дипломаттар кирген. Ал эми талдоочу Орозбек Молдалиев аталган министрликтеги буга чейин түзүлгөн кеңештердин бар жогу билинбей, кагаз түрүндө калгандыгын айтып, жаңы түзүлгөн кеңеш мамлекеттин стратегиялык багыттары боюнча пикирлерин айтып, кеңештерин берип, олуттуу тапшырмалар боюнча иш алып барыш керек деген ойду карманат. Тышкы саясаттагы маселелер боюнча эмеге кеңешип, акылдашып турат, бул жакшы маселе. Алардын сунуштарын угуп, алардын айткандарын угуп, тажрыйбаларын пайдаланыш керек. Бул аябай туура түзүлүп атат да. Анан кийин кеп ошолорду туура пайдаланышты. Анан эми баягы мурун министр болуптур деген болгон менен алардын баары эле акылдуу дипломат деп айта албайбыз. Бирок баары бир тажрыйбасы бар адамдар. Адистердин айтымында Кыргызстан чет элдик негизги өнөктөштөр жана эл аралык уюмдар менен кызматташууну өнүктүрүүдө, глобалдык саясий чечимдерде мындай кеңеш натыйжалуу иш-аракеттерди берет деп ишенет. Сүйүн Айтагаева, Бакыт Маматсаев, Пирамида.